Кыргыз-монгол кызматташтыгы. Кыргызстанга монгол парламентинин делегациясы келди. Камбарата бир ГЭСин курууга каражат табылды. Акылбек Жапаров Женевадан алынчу инвестиция тууралуу айтты. 200гө чукул спортчу күч сынашкан мелдеш. Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Эми ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдиева. Бүгүн Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Гомбожавын Зандан-Шатардын Кыргызстандагы расмий иш сапары башталды. Алгач Зандан-Шатар баштаган монгол парламентинин делегациясы Атабейт мемориалдык комплексине барып, 1916 жылдагы каргашалуу окуяларда курман болгондорго арналып тургузулган эстеликтерге гүл койду. Андан соң өлкөгө расмий иш сапар менен келген конокторду Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин имаратында кабыл алды. Бүгүн Монголиянын улуу мамлекеттик куралынын төрагасы Гомбожавын Зандан-Шатардын Кыргызстандагы расмий иш сапары Атабейт мемориалдык комплексинен башталды. Анда Зандан-Шатар баштаган монгол парламентинин делегациясы 1916 жылдагы каргашалуу окуяларда курман болгондорго арналып тургузулган эстеликке гүл койду. Андан соң Гомбожавын Зандан-Шатар баштаган монгол делегациясын парламенттин имаратынан Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кабыл алды. Протоколго ылайык жолугушуунун алгачкы бөлүгү парламент төрагаларынын тар чөйрөдөгү баарлашуусу менен башталды. Ал эми кеңири курамдагы сүйлөшүүдө эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттырууга багытталган маселелер талкууланды. Өз кезегинде төрага Нурланбек Шакиев кыргыз-монгол калкын бүгүнкү күндө экономикалык, социалдык кызматташтык гана байланыштырбастан эзелтен келе жаткан тарыхый, маданий алакаларда жакындатып турарын белгиледи. Биздин саясий, соода экономикалык, маданий, гуманитардык багытта эч кандай талаш маселе жок. Дайым биз бири-бирибизди колдоп келип атабыз. Бул жагынан эки өлкөнүн окшоштуктары, жалпылыктары бар. Албетте биздин көчмөн тарыхыбыз бар, окшош бир топ каада салттарыбызда жакындыктар бар. Андыктан биз монгол эли менен кыргыз элинин кызматташуусун эзелки деп бааласак болот. Эки тараптуу кызматташтыкты арттырууда парламенттер ортосундагы дипломатиянын орду жогору. Мунун негизинде кыргыз-монгол депутаттарынын ортосунда достук тобу түзүлгөнүн айткан төрага, мындан ары тармактуу комитеттердин, парламент аппараттарынын ортосундагы өнөктөштүктү өнүктүрүү керектигин кошумчалады. Өз кезегинде төраганын жылуу кабыл алганына ыраазычылыгын билдирген Гомбожавын Зандан-Шатар кыргыз-монгол кызматташтыгына тиешелүү маселелерге токтолду. Өткөн жылы Бишкек Улан-Батор аба каттама ачылып, байланыштарыбыз дагы да кеңейди. Айрыкча туризм тармагындагы кызматташтыкка тиешелүү жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып, туристтердин санынын өсүшүнө өбөлгө түзүлдү. Монгол эли Кыргызстандын кооз жаратылышын жана жер шарынын беримети болгон ысык көлүңүздөрдү көрүүгө кызыктар. Мындан сырткары эки тараптуу соода байланышты күчтөндүрүүбүз зарыл. Андыктан биз Кыргызстанга эт продукцияларын жана сапаттуу жүндөн токулган кездеменин түрлөрүн экспорттоого даярбыз. Ошондой эле эки өлкөнүн студенттери жогорку окуу жайлардан билим алыш үчүн шарттарды түзүү демилгесин көтөрүп, Жогорку Кеңештин төрагасы баштаган делегацияны ушул жылы Монголияда өтө турган Транс-Алтай туруктуу диалогу аталышындагы форумга чакырды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар парламенттер аралык кызматташтыкты ар тараптуу өркүндөтүүнү көздөгөн меморандумга кол коюшту. Расмий жолугушуунун кийинки бөлүгүндө төрага Нурланбек Шакиев келген конокторго 85 жылдык тарыхы бар кыргыз парламентинин ишмердүүлүгү менен тааныштырды. Төрага ардактуу конокторду парламенттин жыйындары өткөн зал менен тааныштырып, андагы отурумдардын жүрүшү, мыйзам чыгаруу органынын ишиндеги өзгөчөлүктөр туурасында айтып берди. Белгилей кетсек, Гомбожавын Зандан-Шатар баштаган монгол делегациясы Кыргызстанга 26 февралда келген. Ардактуу конокторду Манас эл аралык аэропортунан төраганын орун басары Нурланбек Азгалиев, Монголия менен кызматташтык боюнча депутаттык достук тобунун жетекчиси Улан Бакасов тосуп алган.
Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министринин орунбасары Асел Райымкулова Бишкектин жака белиндеги 47 жаңы конуштун 31 газдаштырылганын билдирди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин бүгүнкү жыйынында айтты. Комитет министрлер кабинети сунуштаган атмосфералык абаны коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документти талкуулап, биринчи окууда колдоду. Асел Райымкулова борбордо ышты азайтуу үчүн жаңы конуштарды газдаштыруудан тышкары от казандар газга өткөрүлүп жана газ менен жүргөн автобустар каттамга киргизилип жатканын кошумчалады. Бийлик камбарата бир кесен курууга 1 миллиард доллар тапты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин коллегиялык жыйынында билдирди. Женевадан 500 миллион доллар инвестиция таптыгы. Ушул жылы көпүрө жана жумушчу айылын курабыз. ГЭСти эксплуатацияга берүү үчүн 4,5 миллиард доллар керек. 28 майда Женевада долбоор тууралуу айтып беребиз. Калган каражатты да табабыз деп ишенем. Бул энергетикалык дефицитти жабууга мүмкүнчүлүк берет, деди Жапаров. Улуттук банк эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап калды. Бул туурасында Улуттук банктын коммуникация жана эл аралык байланыштар башкармалыгынын башчысынын орунбасары Иличбек Султанкулов маалымдады. Анын айтымында мындай чечим бүгүндөн тарта күчүнө кирет. Кыргызстанда февраль айында инфляциянын жылдык көрсөткүчү 2023 жылдын декабрь айындагы 7,3% деңгээлинен 5%га чейин төмөндөгөн. Ал эми инфляциянын түптөлүшүнүн негизги факторлору болуп, ички суроо талаптын жогорку деңгээлде сакталып турушу. Ошондой эле тарифтик саясатты, айрыкча коомдук транспорттогу кызмат көрсөтүүлөрдүн кайра карап чыгуу таасир эткен. Буга кошо ушул жылдын январь айында ички дүң продукциянын реалдуу өсүшү 7,4% түзгөн. Буга өнөр жай, кызмат көрсөтүү жана курулуш секторлорунун өсүшү салым кошкон. Банк сектору негизги көрсөтүчлөрдүн туруктуулугун сактап турат жана өсүш арымын көрсөтүүдө. Учурда акча кредиттик шарттар коммерциялык банктардын ресурстук базасын кеңейтүүгө жардам берип, калктын каражат топтоо аракетинин жогорулагын көрсөтүүдө. Ошол эле учурда банктар аралык акча рыногу туруктуу. Жалпысынан банк системасында улуттук валютадагы үстөк ликвиддүүлүк жогору деңгээлде сакталууда. Ички валюта рыногунда абал туруктуу бойдон калууда. Буга чейинки жолугушууларда белгиленгендей, Улуттук банк өзгөрөлмө алмашуу курсунун режимин алкагында валюталык соодага алмашуу курсунун кескин көрүшүнө жол бербөө үчүн гана катышат. Үстүбүздөгү жылдын башынан бери ички валюта рыногунда 26 февраль карата 23,5 миллион АКШ долларын өлчөмүндө чет өлкө валютасына сатуу боюнча бир интервенция жасалган. Таласта милиция кызматкерлери тарабынан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Баңгизат менен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 2024 жылдын январь айынын аягында Ички иштер министрлигинин Чүй жана Талас облустары боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлерине Темке аттуу киши Баңгизаттарды сактап, сатуу менен алектенип жүргөнү белгилүү болгон. Ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Темке аттуу адам Талас облусунун 1978 жылы туулган тургун экени аныкталган. Факты боюнча Талас облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы кылмыш ишин козгоп 1978 жылы туулган жарандын үйүн тинтүү учурунда марихуана Баңгизаты табылган. Шектүү жаран Ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда Талас бригадасы уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары турат. Учурда иш боюнча кошумча тергөө иштери жүрүп жатат. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кыздарды чет мамлекеттин аймагына интимдик кызмат көрсөтүү үчүн жөнөтүп жүргөн адамдардын тобу кармалды. Бул тууралуу аталган башкармалыктан билдиришти. 28 январда милиция кызматкерлери тарабынан чет мамлекеттин жараны жана ал менен жакын мамиледе турган кыргыз жараны алдын ала түзүлгөн бүтүн боюнча жеңил акча табасың деген шылтоо менен сойкулук менен алектенүү үчүн чет мамлекеттин аймагына кыздарды даярдап жөнөтүп жаткандыгы тууралуу маалымат алынган. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адамдарды соодалоо беренеси менен кылмыш иши козголду. Шектүү катары 1975 жылы, 1993 жылы туулган жана чет мамлекеттин 1987 жылы туулган жараны аныкталып кармалган. Кылмыш ишинин алкагында милиция кызматкерлери тарабынан тиешелүү иш-чаралардын жүргүзүлүп, анын натыйжасында айрым маалыматтар аныкталган. Тактап айтканда, кыздарды чет мамлекеттин аймагына сойкулук менен алектенүү үчүн жөнөтүүнүн алдында тиешеси бар адамдар боло турган иштин чоо жайын дайыма эле айтып беришкен эмес. Андан соң жөнөтүлгөн кыздардын ар биринен $3000 суммасында пайда көрүшкөн.
Кыргыз жаштарына улуттук идеологияны жайылтуу максатында Жусуп Аласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине Кыргыз филологиясы факультетинин профессор Иманалиев атындагы филологиялык билим берүүнүн технологиялары кафедрасы тарабынан уюштурулган кыргыз тилин жана адабиятын компетенттүүлүктөргө негиздеп окутуунун технологиялары аталышындагы семинар болуп өттү. Семинарга эл жазуучусу, филология илимдеринин доктору профессор Советбек Байгазыев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Кенжеке Эсеналиева, окуу жайдын окутуучулары жана филологиялык билим берүү багытынын магистранттары жана студенттер катышты. Иш-чаранын жүрүшүнө жалпы билим берүүдө, анын ичинде кыргыз тили менен кыргыз адабиятын улуттук баалуулуктар менен компетенттүүлүктөргө негиздеп окутуунун мааниси жана ролу, келечеги туурасында сөз болду. Ошондой эле балдар эмнени билиши керек, мугалим эмнени окутушу керек, дал ушул маселе туурасында дагы кеп болуп, келечекте мугалимдик кесипти аркалаган адистерге кыргыз наркын билим берүүдөгү компетенттүүлүктөр менен байланыштыруунун жол жоболору тааныштырылды. Мейлі адистерди даярдайбызбы, мейлі орто мектепте окутабызбы, кандай билим бербейли, алардын бардыгы улуттук баалуулуктарга, кыргыздын баалуулуктарына негизделип окутулушу жөнүндө жарлыктар чыгып, концепциялар, программалар иштелип чыгып жатат. Биздин кафедранын иш-аракеттери, анын ичинде бүгүнкү болуп жаткан иш-аракеттердин бардыгы ошол студенттерге кыргыздын баалуулуктары жөнүндө, кыргыз наркы, кыргыз баркы жөнүндө, кыргыз өкмөтүнүн, кыргыз жаштарынын, кыргыз элинин эртеңки өнүгүүсү, эртеңки дүйнөлүк интеграцияга кошулушу, кыргыз катары кириш жөнүндө сөз болуп жатат. Окутуу процессинде биз мурда жадыбарлай жаттап эле баяндошту айта бер, анан кийин тиги оң каарман, терс каарман деп эле тиги мектепте ошону айтып келбедик беле. Эми ошо компетенттүүлүк, билгичтик, балдар эмнени билиш керек, ошо мугалим эмнени окутуш керек. Мына ушул боюнча адистерди чакырдык. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Кыргызстанда өткөрүү пландалууда. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов министрликтин жалпы жыйынында айтты. Учурда бул маселе талкууланып жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014, 16 жана 18 жылдары Кыргызстанда өткөн. 2022 жылы Түркияда өттү. Быйыл 8, 14 сентябрда Казакстандын Астана шаарында өтөт. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү көчмөн маданиятын жандандырып жана сактап калуу максатында 2012 жылы Кыргызстан тарабынан демилгеленген. Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионаты уланууда. Жалпысынан мелдешке дүйнөнүн 20-га жакын өлкөсүнөн 200-гө жакын спортчу катышып, стол үстүндө күч сынашууда. Салтанаттуу ачылыш аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов жана спорт күйөрмандар катышты. Мелдештин жүрүшү менен кабарчыбыз тааныштырат. 52 жаштагы Таалайбек Самодинов Бишкекте чоңдор арасында өтүп жаткан бильярд боюнча дүйнө биринчилигине катышууга келген. Ал аталган спорттун түрү менен 18 жашынан машыгып баштагандыктан аны жашоосунун бир бөлүгү катары элестетет. Учурда Самодинов ардагерлер арасында ийгиликтерди жаратып, эл аралык мелдештерден байгелүү орундарга ээ болгонун белгиледи. Кыргызстан тосуп аткан дүйнөлүк чемпионатты аябай жакшы деңгээлде өтүп атат деп ойлойм. Бул жерде тандоо аябай жакшы өттү. Кыргызстандын эң күчтүү жигиттери аябай акыйкат өттү да. Эң күчтүү жигиттери мына катышып отурат азыр. Эми күчтүүсү жеңет экен, эми ошого көңүлүбүздү коюп, ошого өзүбүздү аракет кылып күйөлү ошо биздин жигиттерге. Негизи бильярд спорт аябай жакшы оюн. Ошондой эле каарманыбыз акыркы жылдары устат катары шакирттерди тарбиялап, өз тажрыйбаларына таянуу менен бильярд оюнунун сырларын бөлүшө баштаган. Самудиновдун шакирттеринин бири Каныбек Приевдин айтымында дүйнө биринчилигинде байгелүү орундарга ээ болом деген үмүтү чоң. Атаандаштарым биринчи атаандашым бул Максим Зверев, эми Орусиянын жакшы алдыңкы жүргөн спортсмендердин бири. Ошол эми чемпион мира да ал. Эми ошол эми буюрса аракет кылабыз утканга. Настройлор жакшы, оюнга даярдык сонун. Физикалык талап кылбайт, буттарга эле күч келбесе. И то эми көп ойногондо. А так мындай
чоң чемпионаттарда бутка деле күч келбейт. Эс алдырып ойнойт да. Бул жерден психикалык да, мисалы көп жолку чемпиондор менен чыкканда психический жактан алдырып коесуң да. Эми баш менен эле билесиң да, күчтүү бул утат деген сип ошол психикалык жактан алдырасың, а так башка жактан эч жактан эле күч келбейт. Орусиянын бильярд спорт федерациясынын вице-президенти дүйнө биринчилиги жогорку деңгээлде өтүп жатканын белгилеп, Кыргызстандын жетекчилигине ыраазычылык билдирди. Аны менен катар ал күчтүү оюнчулар чогулганын кошумчалап, оюн кызуу өтөрүнө ишенди. 6-й раз мы собираемся здесь. Биз бул жерге 6-чы жолу чогулуп жатабыз. Башкача айтканда, дүйнөлүк бильярд фестивалын өткөрүп жатабыз. Мен баарыңарды куттуктайм. Анан албетте жарышты уюштурууда бизге ушундай шартты түзүп берип жаткан Кыргыз Республикасынын жетекчилигине ыраазычылык билдиргим келет. Катышуучулардын арасында дүйнө чемпиондору дагы бар. Ата-анаштар күчтүү, андыктан оюн кызыктуу өтөт деген ойдомун. Баарыңарга ийгилик. Насладиться этой прекрасной игрой, получить яркие впечатления. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бильярд оюну дүйнөдөгү эң популярдуу спорттун түрү экенин жана анын ичинде Кыргызстанда дагы актуалдуу спорттук оюндардын катарын толуктарын айтып өттү. В Кыргызстане мы рады сказать, что он является также... Биринчиден биздин чет элден келген конокторго, спортчуларга кош келипсиздер деп айткым келет. Бильярд учурда дүйнөдөгү эң популярдуу спорттун түрү болуп калды. Анын ичинде Кыргызстанда дагы десем жаңылышпайм. Биз чемпиондорубуз менен сыймыктанып келебиз. Бул биринчиликте күчтүүлөр жеңсин, татыктуулар жеңишке ээ болсун. Тактическому, стратегическому мышлению требует терпения. Белгилей кетсек, Бишкекте бильярд боюнча дүйнө чемпионаты өтүп жатат. Жалпысынан мелдешке дүйнөнүн 20-га жакын өлкөсүнөн 200-гө жакын спортчу катышууда. Мелдеш чоңдор арасында 2-мартка чейин уланат. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.